жер сатып байып, жер сатып мен шұғылданып, миллионер болып кеттім, жашоом түмеле жылгалдын үстүндө өтүп атат деген бир да адам жок. Пенде Кудайдын жанына эле барып кошуна болом дейт. Мен жанына отуруп алып маселени чечем дейт. Биз пенде ушундай экенбиз. Ошон үчүн биздин Кыргызстаныбызды кошуна мамлекеттерден келип, эч ким өнүктүрүп, өстүрүп бербейт. Муну ачык эле моюнга алышыбыз керек. Башка мамлекеттер үчүн өсүп өнүккөн Кыргызстандын кереги жок. Биз аларга тизе бүгүп, көзүн карап, жалдырап, карыз сурап, башка сурап турганыбыз аларга эң жакшы. Алар ошону каалайт. А биз ага карабай өсүшүбүз керек, өнүгүшүбүз керек, алдыга карай жылышыбыз керек. Бул ар бирибиздин милдетибиз. Ушул айылда жашап атам, мен айылда жашап Кыргызстандын өнүгүүсүнө кандай салым кошмок элем, мага эмне кереги бар, менин колуман эмне келет деген адам катуу жаңылышат. Айылдагы ар бир жашап аткан адам карапайым адам. Ар бириңиздердин Кыргыз мамлекетинин өсүп өнүгүшүнө салымыңыздар чоң. Жок дегенде ошол үй бүлөдөгү баланы, кызды, уулду тарбиялап, ыймандуу тарбиялап, билимдүү кылып тарбиялап, Кыргыз элинин керегине жараган инсан кылып чыгарып берсеңиздер, элге зыяны тийбей, пайдасы тийген кылып инсан кылып чыгарып берсеңиздер дагы ошол чоң жардам мамлекет үчүн. Ар бирибиз үчүн. Эгерде ар бириңиздер мыйзамды сактап, мыйзам чегинде жашоону уюштуруп берсеңиздер, мисалы айылдын жегиндеби, тиги райондун неме деңгээлиндеби, ошонуңуздар дагы чоң пайда мамлекет үчүн, чоң жардам. Жер бул Алланыкы. Жер Алланыкы. Анан биз ушул жерге келип, эки соту жер талашып, кырылышып жүрөбүз турган. Неге бул уруу алыш керек, бул уруу албаш керек, неге ал айыл алыш керек, бул айыл албаш керек деп атабыз. Мына президентибиз өзүңүздөр жакшы билесиздер. Жакынкы кошуна мамлекетке барып келгенден кийин эмне деп айтты? Кыргызстанда тиш чукуй турган, тиш чукугуч чыгара турган завод жок экен, башканы тим эле коелу. Мына кошуналар кече машина чыгарып атса, бүгүн самолет чыгарып атса. А биз 2 күндүн биринде жер талаш, 2 күндүн биринде суу талаш, ушул жерде жүрөбүз. Мына областтын деңгээлинде кыдырып, бир күндө губернаторга бир 40 киши келе турган болсо, кайрылып. Ошонун 35-и жер талаш менен келет. Ишенесиздер? 35-и. Биринин үстүнө бирине токтом берген көп жерлерде мына 30 жылга чейинки бийликтин системасы эми кандай иштерди аткарып келди, эмне кылды, аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ар ким Алланын абийиринин алдында, таразасынын алдында, ар ким өзүнүн абийиринин алдында жооп берет. А күндө келет. Бүгүн мына жер сатып, жалаң ошо жер менен шугулданып, биринин шапкасын бирине кийгизип, биринин токтомун бирине чыгарып берип аткан адамдардын мына бүгүнкү күндөгү Алланын касиети ушунда, бирөө дагы жыргап кеткен жери жок. Аны бардыгыңыздар билесиздер. Мына жер сатып байып, жер сатып мен шугулданып, миллионер болуп кеттим, жашоом түмеле жылгалдын үстүндө өтүп атат деген бир да адам жок. Мына жер салгандар, жер сатып жүргөндөрдүн асты жерде жатат. Бүгүн жер жамандап барбасын. Ортосу камалып түрмөдө отурат. Арты тергөөдө жүрөт, дагы камалат. Дагы камалат. Себеби адамдын жүрөгүндөгү нерсени адамдын назарына калып, биринин шапкасын бирине кийгизип, бирин алдап, экинчисин алдап отуруп кеткен адам эч убакта жыргабайт. Алланын таразасынан өтпөйм, мен ошого түшпөй калам, кыйга өтүп кетем, алдап кетем деген пенде катуу жаңылат турган. Алланын таразасы ушундай бир күнү түшүрөт. Анан ошол күнү ээсине келип артын караса да кылчайып эч нерсени окуй албай калган учур болот. Муну биз азыр өзүбүздүн башыбызда мына жашообузда көптөрүн көрүп атабыз. Ошентип жер сатып, элди алдап, бирөөлөрдү ыйлатып, бирөөлөрдү сыздатып, бирөөнүн жерин тартып алып, бирөөгө алып берип жүргөндөрдүн баардыгын көрүп атабыз. Эгер жыргаса ошолор жыргап кетет эле. Эгер ошолор жыргап бай болуп кетсе, бизден өзүнчө бөлүнүп космоско чыгып жашайт эле, биздин жол менен жүрбөйт эле, биздин абадан дем албайт эле, өзүнчө тим эле тиги өздөрүнчө аба жасап, таза аба жасап космоско чыгып алмак. Эми пенде баласы ушундай экенбиз. Пенде баланын оюна кое турган болсо, пенде Кудайдын жанына эле барып кошуна болом дейт. Мен жанына отуруп алып маселени чечем дейт. Биз пенде ушундай экен. Пенде деп айтат да. Ошон үчүн бир ынтымакка келиңиздер, бир алдыга жылалы, өсөлү, өнүгөлү. Кеп ушул жердеги 2,5 гектар жерде эмес, кеп деген толук мамлекетибизде турат. Кыргыз мамлекети эртең кандай болобуз? Мына көрүп атасыздар, ааламдашуу доорунда кандай замандар өтүп атат. Мен деген мамлекеттерди бири-бирине салып берип, бири-бири менен согуштуруп, бири-бирин жок кылып атат.
Ekonomикасы асмандап жүрген мамлекеттер бүгін соғышып өзінен өзі жоқ болуы. Мына Ливияны алыңыздар. İşlevegen kişisine $800 пособие берген екен. $60.000 жаңы үйлөнген кишилерине капитал берип балдарына, жаңы үйлөнгөн, жаңы турмушта көтөрүп жүргөн мамлекетти бүгүн эмне кылышты? Ошого жеткирген Каддафини эмне кылды Ливия? Талкалады, жок кылды, бирок бүгүн мамлекети жок. Ошо Ливиянын халкынын жарымы деңизге чөгүп өлдү. Качкын болуп ар кайсы жакка жете беришти. Жарымы качып жүрөт, мына көрүнгөн мамлекетте баш калкалап жүрөт. Өзүндө калгандары мына талкаланып бири-бири менен согушуп атышты. Эгер Алла Таала каарына кое турган болсо, ынтымак кетсе, билимдик кетсе, адамдан пейил кетсе, акыр заманды башка жактан асмандан күтүүнүн кереги жок. Акыр заман ушул мына. Ошентип пейилибиз тарый берсек, жер талаша берсек, суу талаша берсек, бири-бирибизден кыскана берсек, эмнеге эшматтыкы болот, жок ташматтыкы болуш керек, эмнеге айгүлөтүп кетиш керек, мен назгүлөтүшүм керек эле дей бере турган болсок, Алла жакшы айткан, ынтымак бар жерге ырыс берем деген. Ынтымагың жокпу, эртең ырыскыңды да барын кыят. Бүгүн мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Суу жок жерде мына өрттөр кандай болот? Суулуу жерге суу бербей коет. Суулуу мамлекеттерде суу бербей өзүнөн өзү жок болуп атат жаратылыш. Анын бардыгы жөн эле нерсе эмес. Өзүнөн өзү эч убакта болбойт эч нерсе. Ошон үчүн бүт ынтымакка келели да, билимге келели дагы мамлекет керекпи? Жашайлык. Мамлекет, мына кыргыз мамлекети. Ошол сиздердин Каракуз айыл өкмөтүнөн турат. Кайсыл айыл? Жаңы Тала айылы. Жаңы Тала айылынан турат. Ылай Тала айыл өкмөтүнөн, анан Каракулжа районунан, анан райондор биригип Ош облусу, анан Ош облусунан кыргыз мамлекети турат. Эгер үйдүн пайдубалы бузула турган болсо, анда мамлекеттик структура бузулат анда. Үйдүн пайдубалы, мамлекеттин пайдубалы мына ошо Каракуздан, Жаңы Талаадан башталат. Ар бириңиздер ошо мамлекеттин пайдубалында турган адамдарсыздар. Сиздер эгер туура жолго кетсеңиздер, анда бардыгы жакшы кетет. Жок, сиздер бияктан бузукулук кылып, бияктан түшүнбөстүк кылып, бияктан уруш кылып, мындай адамгерчиликтин огунан чыгып, айванчылыкка барууга өтө турган болсок, анда эч нерсе болбойт. Жалгыз президентибиздин колунан, жалгыз губернатордун тиги министрлер кабинетинин төрагасынын колунан эчтеке келбейт. Жалгыз дарак бак болбойт. Кыргызда жакшы сөз бар. Эл бар, эл менен бийлик. Айыл бар, шаар бар, район бар. Анан область бар, анан республикалык бийлик бар. Бүгүн жан талашып иштеп атат го, мына көрүп атасыздар. Жан талашып канча адамга жаман жакшы көрүнүп, мамлекет башчылары эмне деген гана иштерди жасабай жатат. Мына маданият кызматкерлери толугу менен айлыктарын көтөрдү, саламаттыкты сактоону көтөрдү, билим берүү кызматкерлерин көтөрдү, пенсия пособияны көтөрүп атат. Президентибиздин акчаны минтип жазып кое турган станогу жок. Бүгүн мага мынча миллион керек экен, ушул станоктон чыгарып алайын дебейт. Ошонун бардыгы канча азап тозок менен келип атат, көрүп атасыздар. Канчаларды кустуруп атат, канча жегендерди алып келип камап атат. Ошо камалып аткандар эле тиги ошол адамдарга жакшылык каалап атат дейсиздер. Ичинен каргап отурушат. Ушундай болду, ушуга жетпешибиз керек эле. Анан ай кишилер жалгыз эле тиги жакта чуркай бергени менен, эгер бул жактан жардам бербесек, бутуна бут болбосо, колуна кол болбосо, анда мамлекеттин кереги жок анда. Ошон үчүн бир чечимге туугандар келишибиз керек. Мына